Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүн биз сиздерге сүттөн бөлүнгөн жаш коз-кочкочтуктерди көрсөтүп беребиз. Мына ушулар сатылат. Камалып турган жеринен көрсөтүп атабыз. Бир аз караңгы жер. Биздин чыгарылышыбызды көрүп туруңуздар. Ата энеси жакшы линиядагы козуларды сатыкка көрсөтүп атабыз. Туугандар, жалпы башы 20дай коз бар. Бул жерде бир 13-14 башы бар. Тет жакта дагы бар экинчи клетка. Биринчи мына жакшы клеткасын көрсөтүп атабыз. Ата жагынан линиясын баштай берели. Булардын линиясы туугандар Виконттун эң акыркы выстрели. Тагыраак айтканда, Виконттун эң акыркы эркек баласынан туулган мына козулар. Булардын атасы Виконттун эң акыркы баласы, эң акыркы выстрел дегендей. Внуки Виконда. Ошондо линия Виконт болот туугандар. Эски линия. Жакшы линиялардын бири. Мындай коз-кочкочтуктер сүттөн бөлүнгөн, жүнү кыркылган. Азыр сыртка айдап чыгып да көрсөтөбүз. Мынагу биринчи коро. Мына. Эне жактары ар кандай линия, туугандар. Энелери азыр суусамырга кеткен. Бүгүн таң эрте. Сүттөн бөлүнгөнүгө мына бир жумадай болгон, бул жакта турат. Бир жумадан өтүп калган. Жүндөрү кыркылып, мына ушул жерде турат. Мына жерде бир 13-14 баш бар. Тандап алмайга $500 туугандар. Жакшыларын тандап алам десеңиздер. Жакшы ба, мисалы мына козу куйруктуу, стойкасы жакшы, кичинекей козу мисалы. Көрдүңүздөрбү? Чекедеги. Ушундай кочкорлорду азыр алып баксаңыздар кийинкиге жакшы. Эмнеге дегенде өңдүү, кулактуу, баштуу, куйругу жакшы алсаңыздар, эртең чоңойгондо дагы минус эмес, көбүнчө пайдасыга сатасыздар. Мыналар болсо экинчи клетка туугандар. Булар бир аз жашыраактары. Бул жерде бир гана жүнү кыркылгандар гана сатылат. Бир 10дой коз бар бул жакта. Круг 20.000 сомдон. Азыр эсептеп да берем силерге. Жүнү кыркылгандар, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 3 11 баш экен туугандар. 11 баш эркек коз-кочкорлор. Булардын дагы атасы энеси ушул бир кородон линия Виконт. Круг 20.000 сомдон. Азыр алып үйгө апарып багып, чоңойтуп, күздө сатсаңыздар дагы болот. Мындайча айтканда кочкор бизнес кылсаңыздар болот. Баасы жеңил. Мындайча айтканда куйруктары жакшы, коңколору дагы жакшы. Өзүңүздөр көрүп турасыздар. Кочкордо куйрук, өң, кулак, башы жакшы болсо сатыла берет. Круг 20.000 сомдон ушулар. Биринчи клетканы сыртка айдап чыктык. Мындай жаш козулары көрүп турасыздар. Мына жаш кочкорчуктер. Ушулар $500 на выбор. Анан дагы келишесиздер. Мисалы мындайрагын аламын, же 4-5 аламын десеңиздер келишесиздер. Жанатан бери көзүңүздөргө илешкен кочкор мына. Ушу көзүңүздөргө илешип атабы, дароо алып кетиңиздер. Кош. Эми айтайын дегеним, бүт баарынын куйруктары жакшы. Куйрук акмалары жок экен, көпчүлүгү светлый. Кулак жайгашкандары сонун. Мисалы мына аркада кирип кеткен козун көрдүңүздөрбү? Кулактары дагы сонун. Анан кочкорго жараша дагы соода болот. Кыскасы эң кымбаты $500 экен бул жерде. Мына биринчи клеткада коз-кочкорчуктер. Булардын дареги чүйө-булусу Военно-Антоновкада туугандар. Военно-Антоновка авторынакты билесиздер. Бишкек шаарынын күнбатыш тарабы. Мына ушул жерде турат. Военно-Антоновкага келип көрө бересиздер. Нак фермердин өзүнөн аласыздар. Мына куйругу сонун экен мынунун дагы. Мынагы экинчи клетка. Круг 20.000 деген козулар. Мына ушул козулар, чакан-чакан. Аркылардан кичирээк козулар. Булар дагы сүттөн эмеле бөлүнгөн. Мына көрдүңүздөрбү? Жаш козулар, ушулар круг. Азыр эсептеп берем, канча жүнү кыркылгандары гана сатылат турган.
Ошондон могу 3 кичинекей сатылбайт. 2, 4, 6, 8, 10 штук экен туугандар бул жерде. Чакан козулар. Жаш козулар. Турук 20 000 сомдон атасы Виконттун баласы.